Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Жана биз өзүбүздүн түз эфирибизде айтып кеткендей, мына Кемин районунун билим берүү бөлүмүнүн жетекчисинин иш бөлмөсүндө отурабыз. Биз буга чейин айтып кеткендей, биздин биринчи берүүбүздөн кийин экинчи бөлүгүн даярдап жатканда ушу билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Талай мырза, сиз келип бериңиз. Биз Аязгүл айым менен сүйлөшүп, туура чечүү жолун таап, мыйзамдуу жолго түшүп, Аязгүл менен чечиштик. Ошол себептен биргелешкен видео кайрылуу жасайлы деди. Азыр эми сөздү көбөйтпөй өздөрүнө микрофон суналды. Саламатсыздарбы Аязгүл айым, Назгүл айым? Биздин көрүүчүлөр баары өзүңөрдө окуп жатсаңар, комментарийден эмне болду, Аязгүл айымдын тагдыры эмне болду? Мен ушу сүйүнүп атам, коомчулук мугалимдерге аябай мындай переживать этип, сарсанаа болуп колдоп турганына, бул сиз мен менен макул болсоңуз керек, бул жакшы көрүнүш, туура. Сиз да мугалим, биякта мугалим. Анан эми бизди эмне себептен чакырдыңар, эмнеге келип бергиле дедиңер? Анан кыскача мындай так токотер жерин айтып кетсеңиздер. Урматтуу көрөрмандар, бул жерде көптөгөн кайрылуулар болду. Аязгүл Саткановдун негизинде, анан кийин бул нерсенин баардыгын биз карагандан кийин бүт өзүбүз деген туура мыйзамдуу чечим кабыл кылганга аракет кылдык. Аязгүл Саткановнун айткан нерселердин бүт баарын тең, кемчиликтердин баарын тең мойнубузга алып, ошонун баарын тең бүт мектепте болгон нерселердин баарын тең, анан кийин жанагындай мугалимдердин арасында болгон келбеген пикир келишпестиктердин баарын тең арылтуу үчүн мен как жетекчи катары мен негизи ойлойм, менин мойнумда көптөгөн милдеттер бар. Анан бул милдет эң биринчиден бул психологический, педагогический атмосфера деп коет, орусча айтып келгенде. Мен как жетекчи катары мен ушундай нерселерге жол бербешим керек. Анан ошонун баарынын негизинде Аязгүл Саткановна экөөбүз бири-бирибиз менен жакшы сүйлөшүп, бир пикирге келишип, азыркы учурда Аязгүл Саткановнаны биз өзүмдүн бөлүмүмө методист катары бир ставкага алдык. Анан ошондой эле дагы бир башталгыч класстардан, нолевой класстардан дагы саат бердик. Анан ошонун негизинде Аязгүл Саткановна экөөбүз көп нерселерди сүйлөштүк, бир кечириштик. Мындай негизи деген мындай да, Рамадан айында мындай нерсе деген соопчулук болот. Ар бир адамдын өзүндө ар кандай нерселер болот, идеальный адамдар болбойт, иштеген жумушта кемчиликтер болот деп айтат. Ошондуктан ушул кемчиликтердин баарын тең эске алуу менен Аязгүл Саткановна экөөбүз бир келишимге келип, ынтымак жерде ырыс бар деп коет. Ошол ынтымакта бар болгон жерде дайыма деген өнүгүп өсүп болот деп эсептейм. Как жетекчи катары мен Аязгүл Саткановнага ишенем. Ушул нерсенин баарын тең чогуу бир командада иштеп, кемчиликтердин баарын кетирип, жакшы иштерди чечебиз деп ойлойм. Ушундай нерсеге мен чечим кабыл кылдым да. Анан ошондуктан Саткановна экөөбүз жакшы иштерди жүргүзөбүз деп ишенем. Аязгүл айым, сиз эмнени айтмакчысыз? Саламатсыздарбы? Биз ошо жогоруда башчы Медеркуловдун айткандай биз бир чечимге келдик, сүйлөштүк, кечириштик. Баягы кетирген каталарыбызды оңдоп, анан мен дагы ушул башталгыч класска салымымды кошоюн деп, ошо башталгыч класстар методист болуп иштеп баштадым 20 марттан баштап. Мындан аркысын ошол балдарга болгон келечек үчүн күрөшөм деп ойлойм, иштейм. Убактыңарды ошого жумшайсыздар. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар, мекендештер, эмне демекчибиз? Биз жеке мен буга кандай баа берем? Бир учурда каршылаш болуп, тирешип келген адамдар кайра бир команда болуп иштейли деген, бул күчтүү, мүнөзү күчтүү адамдар бул кадамга бара алат.
Өзүнө ишенген жетекчилер өзүнүн үстүнөн арызданып, ошол туура эмес жактарын ашкерелеп келген кызматкерди кайра командасына алуу, бул орусча айтканда многого стоит. Бул мындай жолго күчтүү кызматкерлер, күчтүү жетекчи гана бара алат. Өзүнө ишенбеген жетекчилер эч качан мындайга барбайт. Күчтүү ушу мугалим, духу күчтүү мугалим жок, хорошо чогуу иштейли деп ошого макул болот. Мен дагы бир жолу айта кетип элем, бул жакшы көрүнүш. Мен ар дайым колумдан келсе колдогонго, жардам бергенге аракет кылам. Бир эле Аязгүлгө эмес, ушу Назгүл айымга да. Анткени эң мындай мудрый чечимди кабыл алышыптыр. Кайсыл жерде ушу Назгүл айым айткандай тынчтык, атмосфера жакшы, тынч, ынтымак болсо, ошол жерде өнүгүү болот. Өзгөчө ушу билим берүү тармагында бул ар бир балага мугалим өзүнүн баягы энергиясын берип, ошого тарбия берип, биздин келечекти тарбиялап чоңойтот. Ошондуктан алардын да ичинде ушу ички дүйнөсүндө тынч, жакшы бир акыбал болуш керек. Анан Аязгүл айым, сиз мага буга чейин айтып кеттиңиз эле, сот иштерин мен кайра аракет кылам, анткени ошо убагында документтер толук берилбей калган. Мектеп директорунун жана сизге берди деген замечаниялар, эскертүүлөр орунсуз деп айтып атасыз. Анан сот жагын кандай кыласыз сиз? Сот уланта берем, себеби өзүм статьяны алдырыш керек да бар. Сиз укуңузду калыбына келтиргенге аракет кыласыз, э? Сиз сот болгондо мектеп директору менен соттошконсуз, э? Анда мен сизге эмне демекчимин? Ошол сот иштериңизде ийгилик каалайм. Мен ойлойм, ошол учурдагы биринчи инстанциянын Кемин районунун судьясы аты ким эле? Алибаев ошондо туура мындай дыкат карап, көңүл буруп, жанагы мен соцразвитиянын жанагы справкасын убагында тиркеп, ошого маани бергенде, балким буга жетпейт эле, э? Туурабы? Анда сиздерге дагы бир жолу ийгилик, ынтымак, иштериңер алдыга алгалай берсин. Биз сиздерге ар дайым жакшы себептер менен, жакшы маанайыңарга күбө болгонго эле келип туралы, э? Рахмат сизге да. Ушундай укугу тебеленген мугалимдин укугун коргоп бергениңиздер үчүн чоң рахмат сизге жана сиздин командаңызга. Чоң рахмат. Анан Назгүл айым, биз сизге бир нерсени айта кетели. Бул эми биздин принцип. Биз ушул жалпы эле Кемин районунун администрация тараптан, сиздин мекеме тараптан, анан дагы бир 2-3 мындай чоң эмес мыйзам бузууларды көргөнбүз. Эми алар боюнча биз прокуратурага кайрылуу даярдаганбыз. Алар боюнча беребиз. Бирок сизге мен сөз бергем. Сиз мага ошо экөөбүз байланышкандан кийин маселеге мен чекит коюп атам дегенден кийин мен сизге айткам, ушундан ары мен сиздердин үстүңөрдөн жазганга прокуратурага жазганды токтотом. Ошол күндөн баштап эч арыз болбойт. Бирок ага чейинки кемчилигиңер, ал эми одоно бир мыйзам бузуу эмес, кемчилигиңерди прокуратура өзүнүн сунуштамасын берет болуш керек, жокко чыгаруу боюнча. Биз айтар кетебиз бүгүнкү күндө эми сиздердин сайт жок экен. Ошол сайтыңарды боюнча жазганбыз. Дагы 1-2 майда нерселер бар. Эми бул мындай майда деген менен бул маанилүү. Биз сизге кандайдыр бир кат жиберели десек, тети кеминден бери келиш керек экен. Акимиятка эле ошол кат жиберели десек, аны
салуу иш керек экен, бирок мен бүгүнкү 21-кылымда цифровизация доорунда аны ишке ашырыш керек. Албетте биз түшүнөбүз, ал баары каржыга келип такалат. Ал эгерде сизден эле көз каранды учур болсо чечип коймоксуз. Ал башка тараптардан да көз каранды андай нерселер. Бирок ошентсе да биз ойлойбуз келечекте аракет кылат болушуңар керек, Ушул жерге эми кыстырма кылып коеюнбу? Биздин сайтыбыз бар. Сиздердин сайт барбы? Сайт бар, мектебим KG деген провайдер эметет. Былтыр деген биз келишим түзгөнбүз. Анын эмеси майнасы 5000 болчу да, техническое обслуживание. Бирок бизде специалист жок болгондуктан биз жана WordPress'те же жана Python'да иштей албагандыктан биз ошол сайт иштете албайбыз. Азыр сайт иштебей турат. Бирок бүгүн домен бар. Бирок бүгүн мамлекеттин мыйзамына жараша иштеп туруш керек. Бүт маалыматтар, чечимдер сайтта туруш керек, билесиздер, Билебиз. Анан кийин эми аракет кылабыз аны иштеткенге. Биз ойлойбуз эмдеги жылга чейин сайтыңардын баарын тууралап жарандар сайтыңар аркылуу бир маалыматтарга жетип тургандай болот болуш керек да. Болот. Рахмат анда дагы бир жолу. Сиздерге да чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, көрүшкөнчө мына буга чейин Панфилов районунда Кайыңды шаарынын мугалимдин маселеси чечилип, ошол мектеп директору жумуштан кетип, азыр мугалимдин укуктары калыптанып, прокуратура органдары, тиешелүү кызматкерлер жоопко тартылыптыр. Мына бияктан Кемин шаарында да Аязгул айымдын маселеси чечиптир. Эң негизгиси ушул эки кызматкер азыр ынтымакта иштейбиз деп бир жолго түшүптүр. Биз менен болуңуздар, достор.